Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн. Жалал Абад колледжи. Математика сабагынын мугалими Абдыкар кызы Нурзада. АТК 3-9 тайпасынын студенти Токтосунова Мерим. Тема параллелепипед. Негизи параллелограмм болуп эсептелген призма параллелепипед деп аталат. Параллелепипеддин 6 граны бар. Алардын бардыгы параллелограммдар болушат. Ошону менен бирге ал параллелограммдар экигиден барабар жана параллель. Ошондуктан параллелепипеддин каалагандай гранынын анын негизи катары кабыл алууга болот. Параллелепипеддин параллель грандары карама-каршы грандар деп аталат. Анда параллелепипеддин ар бир чокусуна карама-каршы чокуну аныктоого болот. Карама-каршы чокулардын туташтыруучу кесинди параллелепипеддин диагоналдары деп аталат. Параллелепипеддин касиеттери: карама-каршы кырлары параллель жана барабар, карама-каршы грандары параллель жана барабар. Параллелепипеддин диагоналдары бир чекитте кесилишет жана ал чекити тең экиге бөлүнүшөт. Параллелепипеддин диагоналдарынын кесилишкен чекити анын симметрия борбору болот. Параллелепипеддин бетинин аянты. Параллелепипед бул призманын айрым түрү. Анын грандары параллелограммдар болуп эсептелинет. Ошондуктан параллелепипеддин толук бетинин аянты грандардагы параллелограммдардын аянттарынын суммасына барабар. Эгерде кубду карама-каршы эки жагына параллель кылып экиге бөлсөк, эки жаңы параллелепипед келип чыгат. Ушинтип улам кийинки бөлүгүн дагы бөлсөк, улам жаңы параллелепипеддер алына берет. Мындай параллелепипеддер тик бурчтуу параллелепипед деп аталат. Анткени алардын төрт каптал жагынын эки негизинин бурчтары тик. Бирок негиздери тик бурч эмес параллелограмм болгон параллелепипеддер да бар. Параллелограмм да төрт бурчтук. Анын карама-каршы жактары бири-бирине дайым параллель болгону менен жанаша жактары дайым эле перпендикулярдуу болушу зарыл эмес. Ошондуктан бурчтары да тик болушу мүмкүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.